Жылдыз Жолдошова Бектур Асановду сынга алып, анын Айгүл Жапарова жөнүндө айткан ушактары жумшак айтканда мырза жигитке таандык мүнөз эмес экендигин айтты. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Анын билдирүүсүнө ылайык, Айгүл Жапарованы ал 10 жылдан бери тааныйт. Айгүлдү мен 2010 жылдан бери жакындан тааныйм жана билем. Айгүлдүн башынан эмнелер гана өткөн жок. Мени таң калтырганы Айгүлдүн сабырдуулугу, көтөрүмдүүлүгү, бир калыпта жүргөнү, жан дүйнөсү өрттөнүп жатса дагы эч кимге сыр билдирбеген, өзгөчөлүгү, терең акылы. Баласынын өлүмүнө себепкер болгон адамды кечирген эне, ата эч качан бирөөгө жамандык жасабайт. Кечирүү үчүн кандай эрк керек? Кийинки учурда соц тармактарда Садыр Жапаровдун фанаты деп, айрым оппоненттери Асанов айткандай атайын зөөкүрлөрдү уюштуруп, Жапаровдун өзүнө эле эмес, жубайы Айгүлдү каралоого өтүштү. Урматтуу мекендештер, ишенбегиле. Анткени Садыр, Айгүл Жапаровдор шайлоону сабырдуулук менен жеңип чыгышы талашсыз. Себеби бул үлгүлүү жубайларда майтарылгыс эрк жана кайрат бар деп жазган. Садыр Жапаров менен Өмүрбек Текебаевдин тиреши эмне менен бүтөт? Жуманын негизги окуясы Садыр Жапаров менен Өмүрбек Текебаевдин сүзүшө кеткени болду. Азаттыктын эфиринде «Вы никто» деген Текебаевдин сөзү юрист Улпиевке эмес, бийликте убактылуу отурган досторго багытталганын аңдагандар дароо түшүндү. Садыр Жапаров жума күнү жүзү каралардын жүзүн ачам деген интригасы дүйшөмбүгө чейин сакталып, бирок эл күтүп жаткан эффектти берген жок. Резонанс болот деп жаткан жаңылык баягы Сегизбаевден калган Маевский иши экен. Биринчиден, Маевский иши коомдун пикиринде эбак эле Текебаевдин пайдасына чечилген. Тергөө далилдеп бере алган эмес. Экинчиден, бул иш боюнча Текебаев олтуруп чыккан. Үчүнчүдөн, бир иш үчүн эки жолу камабайт. Кыскасы, бомба жарылбай калды. Текебаевдин да байкатпай туруп капша сүзгөн адаты бар эле. Байкайлычы. Булак Азия News гезити. Мурда жогорку кеңеш дешсе, биз баарыбыз элитаны элестетчүбүз. Бирок азыр ал жак базаркомдорго толуп кеткен. Интеллект деген нерседен кабарлары да жок. Ар ким өзүнүн курсагын ойлойт. Бийлик алмашкан сайын күн карамага окшоп, кайсыл жактан жарык тийсе ошол жака оошот. Бирок алардын арасында да чынчыл, арты таза, коркпостон өзүнүн оюн айта тургандар да жок эмес. Азыр так ошондой адам Садык Шернияз болуп жатат. Башкалар үлгү алышса болмок, деп жазат Айбек Таирович өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Садыр Жапаровдун Оштогу штабы тынч эмес. Өздүк булактардын билдиришинче, Ош облусундагы Ата журт Мекенчил партиясынын мүчөлөрү Садыр Жапаровдун колдоочулары Азамат Арапбаевдин штаб башчы болушуна каршы болушууда. Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун Ош облусундагы штабын депутат Азамат Арапбаев жетектейт деген сөз жүрүүдө. Ош облусунун Алай, Чоң Алай райондорунан добуш алып берүүнү депутат Улан Примов убадалап, штабын жетектери айтылып келет. Азамат Арапбаев менен Улан Примов 2015 жылы СДПК партиясынан депутат болуп келген. 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо Асылбек Жээнбековдуку деген Биримдик партиясы менен шайлоого барып, Ош облусундагы штабын жетектешкен. Буга чейин Жээнбековдардын Биримдик партиясынан талапкер болуп барган Жусупбек Коргонбай уулу Садыр Жапаровдун Ноокат району боюнча штаб башчысы болуп дайындалдым деп жарыялап, мекенчилдердин сынына кабылган. Октябрь айындагы шайлоодо массалык добуш сатып алууну уюштуруп, оппозициялык партиялар бут тосуп, революцияга жеткирилген эски бийликтин адамдары кайра эле жаңы бийликтин штабтарын жетектеп жатканы кандай? Булак Тараза чекитке ije. Калмаматов. Парламент жакында эгемендүүлүккө сокку алып келе турган мыйзамдарды караганы жатат. Президенттикке талапкер Бактыбек Калмаматов Супер ТВ сайтына берген маегинде Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттары кабыл алып жаткан мыйзамдарынын баары жараксыз деп сындады. Анын айтымында парламент жакында эгемендүүлүгүнө сокку алып келе турган чечимдерди кабыл алганы жатканын айтып чыкты. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттарынын кабыл алып жаткан мыйзамдарынын баары жокко чыгарыш керек. Баары мыйзамсыз. Булар жакында мамлекеттин эгемендүүлүгүнө сокку алып келе турган Бажы Союзу жөнүндө, ошол эле нефть газ жөнүндө мыйзамдарды караганы жатат. Революция өз максатына жетпей калганын,
аны элдик революция деп атоого болбой турганын кошумчалады. Эч ким кылган ишине жаза албаса, эч ким кетирген күнөөлөрүнө өкүнбөсө, муну азыр юристтер да, окумуштуулар да, саясатчылар да эч нерсе деп айта албайт. 5-октябрда элдик революция, төңкөрүш деп да айта албайт. Анткени элдик деген эч нерсе жок бул жакта. Садыр Жапаров түрмөдөн чыксын, Камчыбек Ташиев УКМКга жетекчи болсун, Курманкул Зулушев башкы прокурор болсун, Талант Мамытов президенттин милдетин аткаруучу болсун деп эл аянтка чыккан эмес. Эл өлкөдө болуп жаткан кризиске, адилетсиздикке каршы чыккан. А бүгүн эмне адилеттүүлүк болуп жатабы? Булак уа чекитке ийже. Темирлан Султанбеков: Акылбек Жапаров менден өч алгысы келип жатат. Буга чейин Конституциялык кеңеште жогорку кеңешке депутат болуп келе тургандардын жаш курагы 25тен жогору болсун деген сунуш айтылган болчу. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбеков бул депутат Акылбек Жапаровдун өч алуусу экенин жазып чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Конституциялык кеңеште депутаттардын жаш курагын 21ден 25ке көтөрүү сунушун айтты. Албетте анын бул сунушу мага каршы экенин билдирет. Буга чейин 25 жашка чейинки бир дагы депутат болгон эмес. Менден өч алуу үчүн Конституциядагы бир топ статьяларды өзгөртүп эмне кереги бар? Мындай жол менен мени токтотом деп ойлобоңуз. Акылбек Жапаровдай адамдар менден корккондугунан бизди токтотууга аракет кылып жаткандары биз үчүн жакшы көрүнүш. Корккула. Учурда Темирлан Султанбековдун жашы 22де. Булак лайк чекитке ийже. Бул постум улуу урматтуу Камчыбек Ташиевке арналат. Сиздин бүгүнкү кайрылууңузду окуп жазбай кое албадым. Чынында адам атайлап оорубайт. Ошентсе да сиздин азыр ооруганга акыңыз жок. Кыргыз эли акыркы 30 жылда өтө көп кайгырдык. Акыркы күчүбүз менен дагы да жакшы күндөргө үмүт байладык. Үмүтсүздүк шайтан дейт. Сиз дагы биздин күчүбүзгө күч кошуп, элиңиз үчүн өзүңүздү этият кылышка милдеттүүсүз. Сиз менен мен ар дайым сизди тааныган күндөн баштап сыймактанып келем. Өзгөчө эл жүрөктүгүңүз, түшүнө билген ар бир кыргыздын күчүнө күч кошот. Кыргызда сиздей эр азаматтар бар үчүн кыргыз элим кылымдан кылымга сакталып келет десем жаңылышпасам керек. Жакшы менен жанашсаң жетесиң муратка дегендей ата бабалардан калган улуу сөздү сиз Садыр Жапаровго болгон достугуңуз менен дагы бир ирет далилдедиңиз. Достугуңарга көз тийбесин иншаллах. Кудай буйруса кыргызымдын жакшы күндөрүнө бирге күбө болойлу. Садыр Жапаровду тандаганымдын бирден бир себеби да сиз болосуз. Себеби сиз буга чейин туура иштерди, туура жолду тандап келдиңиз. Канча дагы бир Аллахтын буйругу менен болот. Сиздин ден соолугуңузду сурап дуба кылабыз. Ар дайым эсиңизде болсун. Аркаңызда калдайган калың элиңиз бар. Биз сиз менен сыймыктанабыз, деп жазат кыргыз нукура өзүнүн Facebook социалдык баракчасына.